Башка тилдер минип жүрсө Мерседес, кыргыз тили минип калды арабада бечен акындар тил безе бырдаганы менен 1,5 миллиард каражаты бар мамлекеттик тил комиссиясы эмне иш кылып жатат? Бул маселени Жогорку Кеңештин тармактык комитети карады. Комитет жыйынында маалымат берген мамлекеттик тил комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев адаттагыдай эле кыргыз тилин өнүктүрүү багытында көп иштер аткарылып, дүйнөлүк стандартка ылайык заманбап методикаларды иштеп жатабыз деп мактана салды. Бирок төрага белгилегендей айрым министрликтерде иш кагаздардын көпчүлүгү орус тилинде жүргүзүлөт экен. Жакында эле биз бир нече министрликтерди текшерип көрдүк. Мына факт катарында айта кетейин. Мисалы Кыргыз өкмөтүнөн, мисалы экономика министрлигине 4260 кат түшкөн, кагаз түшкөн. Ошонун 165 гана мамлекеттик тилде. Кыргыз Республикасынын президентинен 336 кат түшкөн, анын 4-өө кыргызча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен 893 кат түшкөн, алардын 209 гана мамлекеттик тилде. Ошондуктан кымбаттуу жолдоштор, мунга баардыгыбыз киришибиз керек. КСДПчы депутат Рыскелди Момбековдун айтымында мамлекеттик тил комиссиясынын жасаган иштери натыйжасыз. Анткени бул комиссияга бөлүнгөн 500 миллион сом каражат пайдасы жок китептерди чыгарууга кетип, айрым шылуундар мындай жол менен акча жасап алууну адат кылып алган. Романтизм, академизм, символизм тилим сынат. Менин тилим келбей атат, анан ушу жаш өспүрдүн тили кантип келет? Мына 1,5 миллиондон акча. 1,5 миллиондон акча. Берден бир эле көрдүм мен. Касымалы Жантошевдун канун романы бар экен. Аксаков дейт. Кызгылтым гүл деген китеп бар экен. Ал ким? Ушу менен кантип тилди өнүктүрөбүз? Жооп берейинби? Бул тилди өстүрө турган эмес, өлтүрө турган чыгармалар го. Жооп берейинби? Бул мага чейин ушунун баары 500 миң болуп бекип өкмөттүн 500 миң сомдон бөлүнгөн. Ооба, өкмөттүн токтому менен чыгып калыптыр бул. Мисирдин философиясы менен Кипрдин философиясын бизге берген. Ал бир эле китеп эмес, толтура берди андай. Ал эми депутат Садык Шернияз аткарыла турган иштер жалаң кагаз жүзүндө, ооз учунда формалдык гана айтылып, иш жүзүндө жыйынтык болбой жаткандыгын белгилеп, Жогорку Кеңештин кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган токтомун аткарбаган өкмөт өкүлдөрүн сынга алды. Мен жөнөкөй эле маселени айткам, мына мэрияга дагы, бардыгына дагы, айнанайындар. Мына аялдаманы карагылачы. Эмне деген жазуулар турат аялдамада. Баланча банк, баланча шампуньдун аты, баланча самындын аты. Илгери студент болуп жүргөндө биз Манас кинотеатрынын аялдамасынан, Манас кинотеатрынан түшүп, филармониядан чыгабыз деп айттык. Туурабы? Бүгүнкү жаштар, мен корком мынтип айтып калат. Аспиринден түшөбүз дагы Виаградан чыгабыз депчи. Ушуга баратабызбы? Бара бергиле. Ошондой эле эл өкүлү бул кызматтын эски методика менен иш алып баргандыгына нааразы болду. Сиз биринчи анализ, мониторинг баарын жазып алып, эмне проблема экенин билип алып туруп кылат да жумушту, туурабы? Биздики ушундай болуп калды. Кызматка туруп алыш керек. Болду, келебиз, бири-бирибизге жакшы айтабыз, тарап кетебиз. Болду. Жыргал Кыргызстан өнүгүп атат. Баягы эски акчаны алмай, анан тааныштар келет сизге. Ой, куттуктай, майруу сүттүү болсун деп келет. Азыр иште деп келбейт тааныштар, майруу сүттүү болсун дейт да. Анан ошо май сүттүн үстүнөн мага да кайрылыш дейт дегени да алчы. Анан кайрылышасыңар. Анан чыгып атат китептер, аны окуйбу бирөө, окубайбы. Мына 500 миңден деп каралыптыр дейт, жанагы башы жок чабан деспи, же болбосо Джек Лондонбу, же болбосо Чыган капитан. Булар илгери эле которулуп калган. 2018 жылы ар бир мамлекеттик кызматкер милдеттүү түрдө кыргыз тилин билсин деген мыйзам күчүнө кирет. Бул мыйзам күчүнө кирсе Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго окшогон жетекчилерге кыйынчылык жаралчудай. Анткени Албек Ибраимов мэрлик кызматка талапкерлигин коюп, кыргыз тили боюнча жат жазууда бир нече каталарды кетирип, коомчулукка уят болгондугу эмдигиче элдин эсинде. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.